Ош шаарына жаңы 30 коомдук транспорт алынып келинди. Алар Орусия өлкөсүнүн Лиаз заводунан чыгарылып, Түштүк калаага Долбоордун алкагында сатылып алынды. Жаңы автобустар көрүнгөн эле адамдарга берилген жок. Көп жылдык тажрыйбага ээ айдоочулар тандалып алынды. Азим Козутаев 42 жылдан бери айдоочу болуп, жүргүнчүлөрдү ташып көнгөн. Бирок өмүрүндө алгачкы жолу бүгүн мындай чоң автобусту минип көрүп жатат. Saat 5'te durup şu gelip iş başlayız. Bundan başta Jasink деген Кытай автомашинасын айдардыгылар. Ал мындай өзгөчөлүк жок эле. Бул чындыгында кнопкалары көп, өтө жумшак. Айдоочу үчүн өтө ыңгайлуу машина экен. Мындай караганда бизге бул мынабы кнопкалары самолетте отургандай эле болуп да, ушунчалык көп. Коомдугуна жаңы заманбап үлгүдө, узуну 11 метрге ээ. Мындай чоңдуктагы автобустар калаага биринчи жолу сатылып келинди. Анын ички шарттары дагы өзгөчө. Жүргүнчүлөрдү көрүп туруу үчүн 3 камера коюлуп, ал видеону 72 саатка сактап берет. Анын үстүнө жүргүнчүлөр үчүн түшүп чыгуу да ыңгайлуу. Коомдук унаа 100 жүргүнчү үчүн ыңгайлашса, алар үчүн 24 отургуч каралган. Кошумча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн мындай атайын ыңгайлуу шарттар коюлган. Жалпы 30 автобус үчүн Долбоордун негизинде 2 миллион 699 миң евро бөлүнгөн. Ошондо ар бир автобус 90 миң еврого бааланган. Башка өлкөлөргө караганда транспортту Орусиядан алып келүү бир топко жеңилге түшкөнүн адистер такташат. Анын үстүнө алар 2 жылдык кепилдиги менен сатышууда. Экинчиден бул автобус низкий пол. Бул бизди пассажирларды чыгып түшүүгө бир эң ыңгайлуу, жакшы удобствону жаратат. Üçüncüden bu avtobusumuz 30 avtobus коробкасы bu. Германский коробка. Агрегат двигатель Ярославский, мост венгерский. Мындайча айтканда буларга гарантийный службасы миллион километр. Жаңы автобустар дароо эле колдонулууга берилген жок. Жаңы унаанын башкаруу эрежелерин атайын адистер 2 күн бою айдоочуларга үйрөтүүнү максатташкан. Эми автобустун ээлери даяр болгондо гана транспорт шаардагы 127 жана 112 каттамдарга коюлуу каралууда. Жаңы автобекеттен баштап Касымбекова, Раззакова, Масалиева и жаңы мост менен мына биздеги Кенешке жетпесе, мына бизде авторинг базарга жетпесе, шу жерден кайтат. Максатыбыз шу 2 микрорайон, 3 микрорайонда биз шу чоң автобустар менен обеспечить кылыш. Экинчи линия бу 12-чи маршрут, Сүзүнчар шаарчасынан баштап деп 21ге барат. Буга чейин да шаардагы муниципалдык транспорт мекемесине Кытай Эл Республикасынан 60 коомдук транспорт алынып келинген. Учурда ошол автобустардын жарымы гана иш жүзүндө. Андыктан айдоочу байкелер менен жүргүнчүлөр да коомдук транспортторго аяр мамиледе болсо. Орусиядан алынып келген бул 30 коомдук транспорт жакынкы аралыкта шаардыктар үчүн кызмат кыла баштайт. Бирок жалпы шаардык жүргүнчүлөрдү тейлөө үчүн бул автобустар жетиштүү эмес. Жалпысынан шаарга дал ушундай автобустардан 150сү керек болот. Гүлмайрам Рахманбетиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Перим жаңылыктары.